Бұл видеодон кейін сіз ChatGPT эмнекенин толук түшүнөсүз деп ойлойм. ChatGPT бұл Википедия эмес. ChatGPT бұл справочник эмес. ChatGPT бұл Google дагы эмес. ChatGPT дүйнөдөгү бардык кесиптер боюнча билими бар платформа. Эгер кааласаңыз, ал архитектор, экономист, математик, биолог, англис тили мугалими, финансист, маркетолог жана башка көптөгөн кесиптердин ролун аткара алат. Бирок сиз аны туура пайдалана албасаңыз, эч кандай пайдасы болбойт. Мисалы, Гарвардты бүтүргөн жардамчыңыз бар дейли, бирок сиз аны жөн эле чай ташуучу же айдоочу кылып койсоңуз, анын билиминин сизге эч кандай жугуму болбойт. Жаныңызда бир казына бар, бирок сиз аны колдонбойсуз дегендей кеп. Дал ушул сыяктуу эле ChatGPT'ни туура пайдалана албасак, ишибизге, жашообузга, турмушубузга эч кандай пайдасы тийбейт. Анда ChatGPT деген деги эмне? Аны кантип пайдаланабыз? Бул жагдайды бир дарыгерге барган бейтаптын окуясы менен салыштырсак болот. Мисалы, бейтап дарыгерге барганда оорусун такташ үчүн дарыгер бир топ суроолорду берет. Мурун кандай оорулар менен оорудуңуз эле? Жана башка. Мүмкүн кошумча анализдерди тапшыртат, кошумча аппараттарга түшүрүп текшерет. Кыскартып айтканда, дарыгер бейтаптын абалын 10, 20, абалким 30 чакты көрсөткүч менен карап чыгып, анан дарылоо тартибин сунуштайт. Мисалы, сизге операция керек, же үйдөн дарыланасыз, же диета кармайсыз деп айтат. Эшматты дарылоо ыкмасы ташматка жарабайт. Эшматка жазылган рецепт менен ташматты дарылап коюу мүмкүн эмес. ChatGPT да дал ушундай иштейт. Ага өзүңүздүн муктаждыгыңызга, өзүңүздүн абалыңызга жараша тапшырмаларды беришиңиз керек. Ошондо ал сиздин жагдайыңызга төп келген, сизге гана керектүү жоопторду берет. Мисалы, маркетинг планын түзүп бер деген сыяктуу жалпы тапшырмаларды берсеңиз, ал да өзүндөгү жалпы гана жоопторду берип коет. Жок, сиз өзүңүздүн кырдаалыңызды так жана толук түшүндүрүшүңүз керек. Мисалы, Бишкекте гүл саткан 3 дүкөнүм бар. Алардын кирешесин экесе көтөргүм келет. Менде 6 кызматкер бар. Алардын айлыгы мындай, чыгашам мындай, киреше мындай, жана башкалар. Сиз канчалык көбүрөөк маалымат берсеңиз, ChatGPT сизге ошончолук так жана пайдалуу жоопторду берет. Же мисалы, менин 5 жаштагы балам бар. Ошого жомок жазып бер, ал мышыкты жакшы көрөт, күчүктү жакшы көрөт, чычкандан коркот, маймыл жөнүндө мультфильмдерди жакшы көрөт деп кошумча маалыматтарды берсеңиз, ал жомок жазууда ошолорду эске алат. Ал эми жөн эле жомок жазып бер деген, же план түзүп бер, же диета жазып бер деген сыяктуу жалпы суроолорду жазсаңыз, жалпы керексиз начар жоопторду аласыз. Анан ChatGPT болбогон неме экен деп ага таарынышыңыз дагы мүмкүн. Бул видео сизге пайдалуу болду деп ойлойм. Жасалма интеллект жөнүндө көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе, лайк басып, бул видеону башкаларга дагы жөнөтүп коюңуз.